Астана Казакстандын борбору, бул тынчтыктын жана өз ара макулдашуунун шаары. Бул жерде борбордук Азиянын региондорундагы жана дүйнөлүк экономикалык, социалдык, маданий өнүгүүнүн маселеси чечилет. Астанада ондогон саммиттер, тарыхый эл аралык көйгөйлөр боюнча съездер өткөрүлгөн. Алардын ар бири жеке Казакстан үчүн гана тааныш болбостон, дүйнөлүк тарыхта жаңы кадамдарга таасирдүү боло алды. Бул Астана жөнүндө 20 далил программасы. Мындан 4 жыл мурда борбордун Госкрансыздык сарайында тарыхый окуя болуп өткөн. Анда Казакстан, Орусия, Беларусь ортосунда Евразия экономикалык бирлигин түзүү жөнүндө келишимге кол коюлган. Ал документ 3 мамлекеттин экономикасы үчүн кандай мааниге ээ жана ири интеграциялык бирикмеге катышуу кандай артыкчылык берет? Бул тууралуу алдыда сөз болот. 1994 жылдын 29 марта Михаил Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университети жогорку окуу жайдын имаратында өзгөчө дарс өтүүдө. Трибунада Казакстандын өлкө башчысы Нурсултан Назарбаев чыгып сүйлөп жатат. Ал биринчи жолу евразиялык интеграция идеясын сөз кылды. Баары мыйзам шелемдүү, илимий техникалык өнүгүү кызуу жүрүп жаткан кезде рынок үчүн катаал күрөштө биригүү аркылуу гана жашап кетүүгө болот. Биз мурдагы Союздун республикалары тарых жана тагдырдын буйругу менен бирдиктүү коомго даярдалганбыз. Бизге байланыш жана башкаруунун окшош формалары менен механизмдери, жалпы менталитет жана башкалар таандык. Евразиялык интеграцияга карай жол оңой болгон жок. Анда ондогон жылдар алды. Өлкө башчысынын Мыкудагы сөз сүйлөөсүнөн кийин, бир жылдан кийин Орусия менен Белоруссия ортосунда бажы бирлиги жөнүндө макулдашууга кол коюлган. Андан көп өтпөй эле бирликке Казакстан дагы кошулат. 1999 жылы Евразия экономикалык мейкиндиги жөнүндө келишим түзүлөт. Анда тараптар жалпы рынок түзүүгө киришүүгө милдеттеме алышкан. 2000 жылдын октябрь айында катышуучу мамлекеттер Евразия экономикалык коомдоштугун түзүү жөнүндө келишимге кол коюшту. Андан соң Евразия мамлекеттеринин өлкө башчылары бирдиктүү тарифтери бар бажы алымы колдонулбаган жаңы бажы бирлигин түзүүнү чечишет. Жаңы биримдик расмий түрдө ишин 2010 жылдын январь айында баштады. Бул 2012 жылдын январынан ишке киришкен интеграциянын бир кыйла олуттуу түрү Евразия экономикалык мейкиндигинин түзүлүшүнө алып келди. 2014 жылдын 28 апрели мамлекет башчысы 20 жылдан кийин кайрадан Мугуда чыгып сүйлөп, евразиялык интеграциянын артыкчылыктары жөнүндө айтып берүүдө. Аудитория лекторду абдан ынта коюп угууда. Айрымдар блокнотко керектүү учурларды белгилеп коюп жатышты. Бул таң калыштуу эмес. Эми Евразия экономикалык бирлигин түзүүгө башкача көз карашта болушууда. Анткени азыраны зарыл жана толук заманбап деп эсептешет. Мындан 20 жыл мурда Мыгуда мен биринчи жолу жаңы интеграциялык бирикме Евразия экономикалык бирлигин түзүүнү сунуштагам. Анын концепциясы биздин мамлекеттердин бардык жарандарына бирдей жакын жана түшүнүктүү чындыкка негизделген. Мен Евразия экономикалык бирлигин ыктыярдуу, тең укуктуу, өз ара пайдалуу шарттарда жана ар бир мүчө мамлекеттин программалык кызыкчылыгынын негизинде гана түзүү мүмкүн болорун жактап келем. Бул демилге азыр евразиялык интеграция деп аталган жаңы тарыхый процесстин башталгыч чекити болуп калды. Мамлекет башчысынын Мугудагы сөзүнөн кийин президенттердин жолугушуусу башталды. Сүйлөшүүлөр жана жеке позицияларды коргоо жүрдү. Ошентип тарыхый күн 2014 жылдын 29 майы кирип келди. Астанадагы Госкрансыздык сарайында өзгөчө маанилүү жана айтылуу окуя болуп өттү. Казакстан, Орусия, Белоруссиянын ортосундагы Евразия экономикалык бирлигин түзүү идеясынын 20 жылдыгын утурлай бул интеграциялык бирикмени түзүү жөнүндө келишимге кол коюлду. Тарыхый документ Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин жана Александр Лукашенконун кол тамгалары менен бекемделди. Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимге Астанада кол коюлушудагы мыйзам ченемдүү көрүнүш. Анткени так ушул жерде бирикмени түзүү идеясы жаралган. Астана находится в самом центре. Астана Евразиянын так жүрөгүндө жайгашкан. Бул азыркы замандын эң жаш борбору. Мында дүйнөлүк жана салттуу диндер лидерлеринин съезди, ЭККУ, Шанхай кызматташтык уюму, Ислам кызматташтык уюмунун жана башка эл аралык уюмдардын саммиттери өттү. Казакстан евразиялык интеграция идеясын илгерилетүүгө тарыхый салым кошту. Так ушул жерде кылым башында Евразия экономикалык коомдоштугун түзүү башталган. Биздин интеграциялык процесстин жүрүшү менен ыргагын аныктаган бир катар маанилүү чечимдер кабыл алынган. Создавалось, помните, Евразийское экономическое сообщество, принят ряд важных решений, определивших ход, динамику
нашего интеграционного процесса. Эгерде статистикага ишенсек, ошол учурга карата 3 катышуучу мамлекеттин жалпы экономикасынын көлөмү 2,2 триллион долларды түзгөн. Жалпы өндүрүш өнүмдөрүнүн көлөмү дээрлик 1,5 триллионго жеткен. Божомолдор дагы оптимисттик көз карашта биргелешкен ички дүңөнүм түрүндөгү келечектеги интеграциялык натыйжа 2030 жылга карата 900 миллиард доллар чегиндеги көлөмдү түзүшү керек. Россия, Белоруссия и Казахстан переходят на принципиально новый уровень взаимодействия. Орусия, Беларусь жана Казакстан өз ара кызматташуунун жаңы негиздүү деңгээлине өтөт. Товарлар, капиталдар жана жумуш жүгүчү эркин жүгүртүлгөн жалпы мейкиндик түзөт. Үчтүк мамлекеттер экономиканын маанилүү тармактары, энергетика, өндүрүш, айыл чарбасы, транспорт жаатында макулдашылган саясат жүргүзөт. Айрым өзүнчө ыйгарым укуктарды бирликтин улут аралык органдарына өткөрүп берүү биздин мамлекеттердин өз алдынчылыгына эч кандай зыян келтирбейт. Мы готовы к последовательному, обязательному движению на пути полной реализации договоренностей. Биз абдан татаал сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө жетишилген келишимдерди толук ишке ашыруу жолунда аларды ырааттуу түрдө милдеттүү аткарууга даярбыз. Бул багыттардагы биздин мындан арка биргелешкен иштерибиз токтолбошу үчүн биз ушул жолдо дагы алдыга жылуу үчүн аракеттенишибиз керек. Ал эми келишимге кол коюу процесстин бүтүшү эмес, бул биз өзүбүзгө, биздин эл менен бүткүл дүйнөгө бул багытта туура кадам жасаганыбызды далилдөөгө тийиш болгон олуттуу иштердин башталышы десек болот. Президент Назарбаев, того процесса, когда мы и сами себе, повторяю, и всему миру обязаны доказать, прежде всего, своим народам, что мы сделали правильные шаги в этом направлении. Тарыхый документ абдан ойлонулган. Анда 3 мамлекеттин тең кызыкчылыгы эске алынган. Бирдиктүү рынок түзүү, тоскоолдуктарды алуу, макулдашылган экономикалык саясат жүргүзүү. Бирликтин мындай иштеринин жыйынтыгы эми көпкө күттүрбөйт. 3 мамлекет товардын, кызматтардын, капиталдын жана жумуш жүгүчтөрдүн эркин жүгүрүүсүн кепилдеген милдеттеме алышты. Такого рода интеграция. Интеграциянын мындай түрү биз үчүн табигый нерсе. Биринчиден, дүйнөлүк тенденциялардын нугунда бара жатат. Экинчиден, мен мурда айткандай, Казакстандын Евразия экономикалык бирлигине жана жалпы дүйнөдөгү өнөктөштөр менен болгон соода көрсөткүчтөрүн карап көргөндө, Евразия экономикалык бирлиги менен соода тынымсыз жүрүп жатканы көрүнүп турат. Ал ылдыйлуу убагында азыраак төмөндөйт жана өсүш убагында тез өсөт. Бул Евразия экономикалык бирлиги Казакстандын экономикалык өнүгүүсүнө чындап түрткү берерин билдирет. Если говорить о эффективности, то с момента основания Союза Эгерде натыйжалуулугу жөнүндө айтсак, бирлик негизделген учурдан тартып мамлекеттер олуттуу жыйынтыктарга жетишишти. Эмгекчил калк үчүн белгилүү мүмкүнчүлүктөрдү түзүштү. Бул мисалы эмгек мигранттарынын балдарын алар барган өлкөдө мыйзамдуу түрдө бала бакча жана мектептерге жайгаштыруу мүмкүнчүлүгү жаралды. Ошол эле учурда эмгек ишмердүүлүгү үчүн уруксат алыштын кереги жок. Ошондой эле пенсияга тийиштүү маселелер, пенсиялык чегерүүлөр жаран жүргөн мамлекеттин мыйзамдары менен жөнгө салынат. Вопросы, касающиеся пенсионных отчислений, но пенсионные отчисления регулируются законодательством страны, где находится гражданин. Евразиялык интеграция көптөгөн мамлекеттерди кызыктырды. 2015 жылга карата келишимге Армения менен Кыргызстан кошулду. Бүгүнкү күнү Евразия экономикалык бирлиги дүйнө өлкөлөрү менен катарда эркин соода аймагын түзүүдө. Когда проведены были ряд исследований известными. Биздин мамлекеттер Евразия экономикалык бирлигинин платформасында жакындаша алабы деген суроонун алкагында белгилүү эл аралык түзүмдөр жана анын ичинде биздин Евразиялык интеграция институту тарабынан бир катар изилдөөлөр жүргүзүлгөн кезде бардык 5 мамлекет тең, анын ичинде байкоочу мамлекеттер жакындашуудагы уланарын 80% тастыкташты. В том числе стран-наблюдатели подтвердили это более 80%, что сближение будет продолжаться. Ушул жылдын 1-январынан Евразия экономикалык бирлигинин баажы кодекси күчүнө кирди. Бирликти түзүү жөнүндөгү келишимге кол коюлган күндөн болгону 4 жыл өтүп, серепчилер бирдиктүү кызмат көрсөтүү рыногунун бириктүүрүнүн мындан аркы өнүгүүсүн болжолдоп жатышат. Ошол эле учурда Евразия экономикалык бирлиги өз географиясын кеңейтүүдө. Анткени ушул күнгө чейин бирликтин мамлекеттери менен кызматташууга Европа, Азия жана Латын Америкасынын 50 чакты мамлекети кызыктарлыгын билдирди.